Так, Акжолтой Тукуновдун чарбасында жүрөбүз. Акжолтой бул эчки. Бул эмнеде болгон эчки экен бул аябай. Желиндер чоң. Эми эчкиникин желиндеби эмне дейт? Ооба, желиндейт. Эчкинин желин аябай чоң экен. Бул эмне деген порода? Бул деген альпийский порода деп коет. Жо, балам, ары эле тур. Бул альпийский деп коет мынакей. Желиндери да аябай чоң. Анан бул өзү аябай жоош болот экен. Мындай адамгачы кичинекей балдар деле сааса болот. Анан мунун деген артыкчылыгы сүттү көп берет. Анан муну да бир алганыбызга 1-2 ай болуп, 1 ай болуп калды. Ардак деген мырза менен чогуу алынды. Анан аз көрүп атабыз, бирок мунун өзүнүн турушу, жүрүшү мындай эмес да, жанагыдай. Адамга көбүрөөк пайдап келет. Чем уй кармагандан көрөк, мисалы үчүн айылда тургун. Андан көрөк мындай эчкини бирди кармаса, сүтү дагы көп. Сүт азыр Бишкекте 150дөн сатылып атат, литри. 150дөн 200дөккө чейин кетет. Алып издегендер муну шифага да издейт экен, көп ооруга дары депчи. Анан бизде болсо ошо балдарыбызга кальций үчүн ушу 2016-жылдан бери эчки багам, ушу саан эчкилердичи. Анан жакта дагы башка породадагы эчки бар. Анан булардын эмеси үйдөн арткан жанагы картошканын кабыгы, нандын күкүмдөрү, ошонун баарын ылгабай эле жей берет. Анан ошого жараша үйдө баккан бул абдан жакшы да. Анан үйгө табиғи сүт балдарыбызга. Ушул эчки аз канча литр берип атат? 2, 1,5, 3кө чейин берет. Мунун эме ата-энелери ошондой мыкты берет экен да. А кээ бирлер айтат 5ке чейин берет дейт, 5 литрге чейин сүт берет дейт. Муну канчага алдыңар? Муну 25 миңге алдык. 35 миң деген, анан 25 миңге Ардак мырза сүйлөшүп алыптыр. Эми өзүң кандай ушул эчкини көбөйтөйүн деп атасыңбы? Ооба, көбөйтөйүн деп атабыз. Анткени деген мунун жанагыдай талаптары аз, мисалы үчүн жем, чөп бергениң аз бересиң. Бирок сүт алуусун көп да, өзүн аябай актайт. Ошон үчүн айыл жергелериндеги көп эле үй бүлө мал чарба кармагандарга ушу альпийский породаларды сунуштайт элек да. Анткени табигый сүт үйдө даяр болот такай. Бул шок болобу экен? Жок, бул шок болбойт, жок, наоборот, үйдөгү 7 жаштагы уулум, анан 5 жаштагы уулум экөө саап коет, бирөө оозунан кармап турат, бул каргысынан. Экинчиси саап. Аябай жоош. Муну жанагы бак даракты кажып салат да, байлап коюш. Бар, ошон үчүн мынакей мондай сапаттуу кылып байлап койгонбуз. Булар аябай да тентек болот биздин сөз мененчи. Көрдүңүздөрбү? Арканда катуу, уйдукундай. Анан каргы дагы могу мыкты иттердин каргысынан алып байлаганбыз. Ошон үчүн кородогу өсүмдүктөрүбүздү жеп салбасын деп. Сонун экен. Бул эчки ат коюп алдыңбы? Бул ат койгонбуз, о, Мария деп. Мария. Мүйүзүн кесип койгон экенсиңер. Мария. Карайт экен. Мария. Ай, Мария.